05. Нарын шаарынын эмгекчил айылынын тургуну Раушан Айым учурда үй бүлөсү менен убактылуу Нарын шаарында жашоодо. Ал 17 ноябрь күнү жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна аралыктан добуш берүүгө катышуу үчүн Нарын шаардык шайлоо комиссиясынын аралыктан добуш берүү участкасына арыз берүү үчүн келген. Аталган комиссиянын мүчөлөрү тарабынан анын арызы канааттандырылып, аралыктан добуш берүүгө каттоого алынды. Мен Нарын шаарынын тургунумун, бирок пропискам эмгекчил айылына болгондугуна байланыштуу мен ушул маалыматты аралыктан добуш берүүнү массалык маалыматтардан угуп, ушул жаштар ордосуна келдим. Ушул жерден мен аралыктан добуш берүү үчүн келдим. Мен 17 ноябрда шайлоо күнүнө өзүм шартыма байланыштуу ушул эмгекчил айылына бара албагандыктан ушул жерден шайлаганга арыз берип келдим. Аралыктан добуш берүүгө арыз калтырган адам мурда жашаган жериндеги шайлоо участогунан шайлоочулардын тизмесинен убактылуу чыгарылат. Ал аралыктан каттоого турган жери аркылуу шайлоого катыша алат. Учурда Нарын шаардык шайлоо комиссиясынын аралыктан шайлоочуларды каттаган борборуга 4 адам каттоого алынган. Аралыктан добуш берүү жеке эле студенттер эмес, башка шаарда пропискасы болгон кызматкерлерге дагы тийиштүү. Алар дер келип ушул жерден добуш берип арыз берип койсо болот. Бул Нарын шаарында 3 жерде ачылып атат арыз кабыл алуу. Ушул жаштар борборунда жана калктуу теле борборунда дагы бир борборубуз бар. Жана ошондой эле аймактык шайлоо комиссиясынын да бир борбор арыз кабыл алуучу пункт бар да, ошол жерге келип арыздарын берип койсо болот да. Эгерде жаран аралыктан добуш берүүгө катталуу үчүн атайын уюшулган борборлорго барууга убактысы болбосо, тизме шайлоочулар порталындагы электрондук шайлоочулар кабинети аркылуу арыз калтырса болот. Ал эми азыркы убакта Нарын аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо участоктору уюшулуп, шайлоочулардын тизмелери такталууда. Бүгүнкү күндө облус боюнча 221 миңден ашык шайлоочу болду такталган. Алардын эми дагы тактоо иштери жүргүзүлөт, андан кийин биротоло тизме чыгарып билинет да. Ошондой эле бүгүнкү күндө шайлоо участкаларынын даярдыктары жана аралыктан добуш берүүгө арыздар кабыл алынып атат. Бул аралыктан добуш берүү ар бир облустун борборлорундагы шаарларда бирден участка ачылган. Биздин Нарын шаарында дагы бир участкабыз ачылган. Арыздар кабыл алынып атат. Ошол шайлоо күнү аралыктан добуш берүү жаштар үйүндө өткөрүлмөкчү да. Кыргызстанда аралыктан добуш берүү ыкмасы сынамык иретинде былтыр Ысык Көл облусундагы жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо колдонулган. Быйыл бул шайлоо ыкмасы республика боюнча киргизилип иштеп жатат. Мындай мүмкүнчүлүктү шайлоо күнү дареги боюнча катталган аймакта боло албай калган жарандар алдын ала арыз берүү аркылуу пайдалана алышат. Ал эми аралыктан добуш берүүгө каттоо 1 ноябрда кечки саат 6-да токтойт. Максат Абдырахманов, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.